84 жаш курагында Кыргыз Республикасынын эл акыны, бүткүл союздук Ленин комсомол сыйлыгы жана Кыргыз ССРнин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Майрамкан Абылкасымова каза болду. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалымат кызматынан маалымдашты. Майрамкан Абылкасымова 1936-жылы 7-ноябрда Кемин районундагы Алмалуу айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Владимир Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институтунун филология факультетин бүтүргөн. Майрамкан Абылкасымова кыргыз поэзиясына кошкон чоң салымы үчүн ардак белгиси, 3-даражадагы Манас ордендери менен сыйланган. Ленин жолу гезитинде жана Ош педагогика институтунда иштеген. 30 жыл аралыгында Ала Тоо журналында адабий кызматкер, поэзия бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген. Ошондой эле Аялзат гезитинде башкы редактор, Курманжан фондунун төрагасынын кеңешчиси катары иштеген. Акындын алгачкы ырлары 1952-жылдан тартып жарык көрө баштаган. Кичинекей досторго аттуу туңгуч ырлары жыйнагы чыккан. Чолпон эстелик сүйлөйт, быйыл жаздын гүлдөрү көп аттуу жыйнактарына салттуу ыр түзүлүшүндөгү ырлар менен катар ритмикалык жаңы өлчөмдөгү эркин ыр формасындагы чыгармалары кирген. Анын ырлары орус, украин, казак, монгол, немец, поляк, француз тилдерине которулган.